Бүгүн 6-декабрда Алкул Осмонов атындагы Улуттук китепканада журналист, публицист жана коомдук ишмер Мелис Эшимкановду эскерүү конференциясы болуп өттү. Өлкө телеканалынын башчылыгына дайындалган Мелис Эшимканов керек кезде мамлекеттеги туура эмес жүргүзүлүп аткан саясатты президенттин өзүнө жана айланасындагыларга жеткиргенге үчүрөдү. КТРдин ичинде реформа жүргүзүүгө аракет кылды. Аны жубайы Асель Эшимканова менен биргеликте Бишкек мамлекеттик университетинин журналистика кафедрасы уюштурду. Жыл сайын Мелистин туулган күнүнү өткөрчүбүз. Быйыл болсо илимий практикалык конференция Кыргыз радио жана телевидение кызматкерлеринин майрамына карата илимий практикалык конференция өткөрөлү деп чечкенбиз. Анан кийин совпадение болуп калганын карабайсыңарбы? 8-декабрь телевидение күнү, 9-декабрь Мелистин туулган күнү. Ошондуктан ошого байланыштырып, ошого арналган Мелис Эшимкановдун Кыргызстандагы эркин журналистикасынын ролу жана орду деген темада илимий практикалык конференция өткөрүп жатабыз. Кыргызстандагы журналистика факультетинде окуган балдардын арасында, студент балдардын арасында сынак жарыялаганбыз. 2 багыттагы сынак. Биринчиси видео очерк портретный, экинчиси эссе. Эссенин темасы Мелис Эшимканов, журналист, публицист, реформатор. Илимий практика аталыштагы эскерүү конференциясына Мелис Эшимкановдун үй-бүлөсү, кесиптештери, жакын саналаштары жана саясаттагы үзөңгүлөштөрү катышты. Турмушты аябай сүйчү да, өмүрдү да сүйчү. Анан Аселди да аябай сүйдү да, мага бир жолу келип, эми билесиңер да, мурунку турмуш менен ажырашып, анан ошол бир топ бош жүрүп калып, андан кийин ошол бир күн айтат да, мен сүйдүм депчи. Анткени ал Мелистин ичинде сүйүү, өмүргө болгон сүйүү, адамга болгон сүйүү, кесипке болгон сүйүү, мамлекетибизге болгон сүйүү, аламга болгон сүйүү ар дайым калды. Акыры менен ошол менен жүрдү. Мелис Эшимканов атындагы фонд журналистикада окуган студенттер арасында конкурс жарыялап, анын жеңүүчүлөрүнө белектерин тапшырышты. Мезгилдин чыгаан журналисти, публицист, коомдук ишмер, экс-депутат, УТРКнын экс-ген директору Мелис Эшимканов тирүү болгондо быйыл 61 жашка толмок.